Ош шаарынын Сулайман-Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгындагы бул жайда 50-гө жакын ишкер көмүр соодасын жүргүзөт. Жол четине токтотулган кара отун саткан кичи унаалардын бири айыппулуу Мунарга таандык. Ал 5 жылдан бери көмүр сатып үй бүлөсүн багып келет. Анын жумушу август айынан баштап жанданган. Алгач көмүр баасы 5 сомдон 5,5 чейин болсо, эми 7 сомго чыкканын айтат. Мындай средний айтканда 50 ишкер бар да. Өлдү деген мындай бир пасычы. Bir günde 5 gelse onu başka yaka geçim mümkün, daha 5 başka yaka geçim mümkün. Özü gelse köp bul жердечи. Demek karыңыздар эле каптап отурбай эле үйүнө чейин алып барып берет. Үй. Эми каптап алып кел дегенге каптап деле алып барабыз. Элдин сунушу кандай болсо ошондой кылып жеткизип берген аракет кылабыз бизчи. Жеткирип атсызбы? Жеткирип ошо менин ичинде да. 7 сом болот атпайбы? 7 сомдун ичинде жеткизип беребиз да. 4 тонна 5 тоннага чейин сатабыз. Сатпай деле калабыз. Клиентке карап, клиент болсо көбүрөөк сатабыз. Анан болбой калган күндөр ам болот. Жүктү алып кайра үйгө барган күндөрүбүз болот. Көмүрдүн ценасы боюнча көмүр 7 сом, 7,5 сомго чейин болот. Доставка жеткизип бериш менен көмүргө карап, алайдык ошо бош биримдики 7,5 сомдон апарып берип атабыз. Ош шаарында кара отун саткан 16 түйүн иштеп жатат. Ал жайларда көмүрдүн 1 килограммы 7 сом 50 тыйынга чейин сатылууда. Сапаты жана баасын монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көзөмөлгө алары маалымдалат. Кардарлар жакшы алып атат. Азыр мен ушу аймагымда 3 жерде сатылат, сүлүктү кошулуп сатылат. Ушул көчөнүн башында да бир жерде сатылат, алай ал үйүндө сатылат. Мен ойлойм, менин жашоочуларым азыр биякта бир 35-40% отун менен камсыз болуп калды. Анан бизге келгени бул алайдан жакшы келет. Анан кичи алайдан келип турат. Азыр кичи алайдан жок экен. Алай кече ушу 5-октябрдан жабылып калганына байланыштуу ушул азыраак болуп турат. Азыр көмүрдүн келиши азыраак сапат. Ош шаарынын калкын ноябрь айына чейин кара отун менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүүдө. Учурда 70% көмүр менен камсыз болгон. Бул тууралуу Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев билдирди. Бүгүн биздеги маалымат 76% деп берип атат маалыматты. Бирок бизде билесиз, абанын погода бир аз ысык. Биздин элдер деген качан бир üşүгөндөн көмүр алат да. Бирок ошого карабастан биз айтабыз, азыр пока арзан. Азыр 6 сом 50 тыйындан 7 сомго чейинки бар да. Анан азыр бош бирим менен да сүйлөшүп атабыз. Биздин өзүнүн базасы бар. Алар базасында дагы 1 сом арзан. Ошон үчүн элдерди көбүрөөк ошо базадан алууга чакырып атабыз да. Азыр эми бизде ошол өзү план боюнча ушул ноябрга чейин биз көмүрдү дээрлик көпчүлүк камсыз кылып коюшубуз керек. Жакшы, жеттара кылып койсок эми өзүбүзгө жакшы да. Мен ойлойм, кышта алсаңыз кымбатаак болуп кетет да. Бой нарса мисалы сезону келгенде кымбат айтып коюшат го. Кандайдыр мисалы мындай сөз бар го, кимге азы, кимге маза дегенде. Өзү андай болуш керек эмес да. Мисалы бир кыл кетиш керек, мисалы сезон келгенде. Мен оюм ошондой да. Жылына Ош шаарына 24 000 тонна кара отун керектелет. Ал эми көмүр 11 октябрдагы маалымат менен айтканда өткөн жылга салыштырмалуу 1 сомго кымбаттаган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.